Бүгін бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күнүнө карата Ош шаарынын мэриясынын спорт комитети тарабынан сууда сүзүү боюнча мелдеш болуп өттү. Бүгүнкү мелдеште 35 жашка чейинкилер арасында биринчи орунду ээлеп турам. Деги эле Ош шаарынын мэриясы ушундай бир ден соолукту чыңдоого аракет кылган, мындай чакырык кылган, мелдештерди тезинен өткөрүп турганы өзү жакшы. Эч нерсе сезгендер жок. Менин жанымда адам бар жогун сезбедим. Жок, шашпадым. Убактымды билбедим канчага келген. Сүзүп жүргөн бирок мындай акпаган сууга чөгөт, мындай сүзө эле келем да. Акпаган суу кыйын экен мага. Сезимдер өтө толкундандым. Биринчи жолу катыштым. Мындай именно плавание боюнча ушундай мелдешке биринчи жолу катыштым. Ошо жакшы болду. Жетишкендик жакшы. Ошо уюштургандар, ошо Ош спорт комитетке ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Биринчиликти алам деп ойнодуңузбу? Чындыгында өзүмө ишенгем. Бирок бир жагынан мындай 60–40% десем болот, ошо ишенгем. Бүгүнкү сууда сүзүү боюнча мелдешибиз ушул эркектер жана кишилер арасындагы 25, 35, 40 жаштагы мэриядагы ушул шаардагы ишкерлер арасында болуп өттү. Бул максаты ушул бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күнүнө арналган мелдеш. Бул спортту ушул пропагандалап, ушул иш-чараны уюштурдук. Бар жогуна ушул азыр суд как раз ушул жайкы сезонуна көрүп атасыздар, өзү көлдө чөгүп аягында инциденттер болуп атат. Ошого карата ушундай иш-чараларды уюштуруп, адамдын ден соолугун чыңоо үчүн ушундай мероприятияны уюштурдук.